вот эту бумагу нам вчера уже оставили, потому что вначале приходил некий сотрудник, как он сказал, второго отдела. Гүлнара Журабаева Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары Ички иштер министрлигине суракка чакырылгандардын бири. Ага кече түштөн кийин чакыруу кагазы берилип, кечки 6:30 тергөө кызматына барып, күбө катары суроолорго жооп берүү талабы коюлган. Эгерде буга макул болбосо, мажбурлап алып келине турганы да жазылган. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Ички иштер министрлигинин мындай кадамын басым катары баалап, сурак берүүдөн баш тартууда. Эгерде күчтөп алып баруу аракеттери болсо, анда башкы прокуратурага кайрыла турганын айтат. Я прочитала это поручение. Тергөөчүдөн келген чакыруу кагазын окугандан кийин мен көпкө чейин таң калып отурдум. Анткени 5-октябрдагы массалык башаламандык боюнча БШК мүчөлөрүн суракка чакырыптыр. Менин түшүнгөнүм боюнча бул окуянын башы БШКга барып такалат деген багыт берилген. Боршайком шайлоого даярдык жүрүп жатканда жана саясий өнөктүк болгон күнү келип түшкөн 200гө жакын билдирүүнү укук коргоо органдарына жөнөткөн. Алар тарабынан кандайдыр бир реакция болот деп күткөнбүз. Ошол эле милиция добуш сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу боюнча чара көрүшү керек болчу. Бирок милиция кызматкерлери бул арыздануулар боюнча кыймылдабай коюшту. Балким бул алдын ала жасалган план болчу. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрү чакырылган. Бирок көпчүлүгү күбө катары сурак берүүдөн баш тартышууда. Алардан айырмаланып БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн сурак берүүгө барган. Бул маалыматты ал өзү ырастады. Эң кызыгы парламенттик шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар боюнча материалдар 8-октябрда эле башкы прокуратура тарабынан шалаакылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Бирок 2 жумадан кийин гана тагыраагы БШК парламенттик шайлоонун датасын бекиткен күнү соттук өндүрүштү баштоо үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы ошону аныктап, тактап, анан ал жерде негизинен шалаакылык беренеси ошол БШКга, ошонун кызматкерлерине байланыштуу экендигине байланыштуу биздин кызматкерлер барып ошол суракка чакырып, анан күбө катары чакырып суракка. Анан ошо боюнча баягы каттап, анан иш жүргүзүш керек. Канчалык факт ошонун бар экенин, жок экенин аныкташ керек. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, шайлоонун жыйынтыгы көп проблемаларга алып келди. Борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү суракка чакырууларды алдыдагы шайлоо процесстери менен байланыштырышууда. Анткени кечээ эле БШК тарабынан жогорку кеңешке кайра шайлоо күнү 20-декабрга деп белгиленген. Азыркы тапта аны кайсы бир күчтөр тарабынан үзгүлтүккө учуратуу аракеттери болуп жатат дешет алар. БШК мүчөлөрүн милиция суракка чакырган күнү эле президенттик квота менен келген Боршайкомдун 4 мүчөсүн кайра чакыртып алуу өтүнүчү менен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров парламентке кайрылды. Анын алдында эле БШКнын дагы мүчөсү Атыр Абдрахматова башкы прокуратура Шайылдабековага карата кылмыш ишин козгошу керектигин айтып, бул боюнча арыз жазарын билдирген эле. Борбордук шайлоо комиссиясы толук курамы менен отставкага кетиши керек. Мен бул тууралуу 6-7 октябрда эле билдиргем. БШКнын азыркы курамына элдин ишеними жоголду. Чогуу иштеген 4 жыл ичинде мени жаманаттык кылуу аракети болду. Дагы да болот. Жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган БШКнын көпчүлүк мүчөлөрүн актап, алар менен чогуу болуп жатканы өкүндүрбөй койбойт. Кечээ болсо БШК мүчөлөрүнө байланыштуу маселе жогорку кеңештин кезектеги жыйынында көтөрүлдү. Анда бир катар депутаттар БШК көз карандысыз конституциялык орган экенин айтып, алардын мүчөлөрүн суракка алууга Ички иштер министрлигинин акысы жок экенин, буга жол берген Ички иштер министри Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Ошондой эле буйрук берген жетекчилер кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деген пикирлерин айтышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө МВД келип азыр алып кетебиз деген аракеттер болуп атыптыр. Бул мыйзамсыз. Эгерде биз азыртан ушундай коркутуу, үркүтүү, жапайычылык жол менен бир жеңишке жетебиз деген болсок, бул туура эмес болот. Азыр шайлоо процесси жүрүп аткан учурда мыйзам боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн МВД чакырганга укугу жок. Бирок алар мыйзамды уруу ойнобой келип, жанагы келбей жатып, ээсин таныбай эсирип баштаган биздин мындай саясатчылар ушуну жасап атышат. Бүгүн Кыргызстандагы 3 бейөкмөт уюм менен катар эле Жарандык көзөмөл комитети да Борбордук шайлоо комиссиясына чабуул жасоону токтотуп, шайлоого даярдык көрүүнү тездетүүнү суранууда. Анын үстүнө шайлоо комиссиялары тууралуу мыйзамга ылайык жогорку кеңеш таркап кетсе, коалициянын курамы өзгөрсө же президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулса, БШКнын ошол убактагы курамы алмашпашы керек. Бул мыйзамдын аткарылбай жатканы тууралуу жазып чыккан укук коргоочу Бурул Макенбаева өзү да коркутууларга кабылганын жазып чыкты. Бакыт Аманбаев массалык маалыматта жазды, ошо Борбор шайлоо комиссияны чакырып алып, силер эмеге тарап кеткиле, өзүңөр өз
калооңор менен деп кысым жасады деп. Мен аябай ага таң калдым. Анткени бул убактылуу өкмөттүн аппараттын жетекчиси, андай укугу жок. Сотовый телефондон чалып, бир эркек киши мындай үнүн катуу чыгарып коркута баштады да, силер жалган маалымат таратып атасыңар. Анан мен айттым, силер наразы болсоңор сотко бергиле, адвокатыңар келсин, бирок мен жеке телефонума чалганга силердин укугуңар жок деп. Эмнеге коркутпу? Мен өзүнүн чалганын, уже коркутуу, кыйкырганын мен коркутуу деп эсептейм. Өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Аманбаевдин бул тууралуу түшүндүрмө алуу аракетибизде майнап чыккан жок. Буга чейин ал айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына интервью берип, укук коргоочу Бурул Макенбаевага эч кандай телефон чалуу болбогонун айтып, маалыматты четке каккан. Нурзата Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС.